Саламатсыңар балдар. Менин аты-жөнүм Кыял Токмуналиева. Бүгүн биз майынча чакчыл мүчөсүн өтөбүз. Негизги этишти тактап көрсөтүү үчүн кошумча кыймыл аракетти билдирген атайын чакчыл мүчө майынча мүчөсү. Алгач формула менен тааныштыра кетейин. Этиш сөзгө майынча мүчөсү уланат. Майынча мүчөгө мисал келтирели. Окумайынча, алмайынча, ачмайынча. Майынча мүчөсү кыргыз тилинин үндөшүү мыйзамына жараша мейинче, мөйүнчө, моюнча болуп өзгөрүшү мүмкүн. Мейинчеге мисал: келмейинче, элдешмейинче. Мөйүнчө: көрмөйүнчө, өчүрмөйүнчө. Моюнча: ойлонмоюнча, колдонмоюнча. Эми балдар, майынча мүчөсүн сүйлөм ичинде карап көрөлү. Окумайынча сынактан өтпөйсүң. Өтпөйсүң деген негизги этишти тактап турган этиш окумайынча, майынча чакчыл мүчө аркылуу түзүлгөн. Тактага жазмайынча түшүндүрүү оор болот. Оор болот дегенди тактап көрсөткөн сөз жазмайынча, майынча мүчөсү аркылуу түзүлдү. Мейинче: алар элдешмейинче сүйлөшпөй жүрө беришет. Жүрө беришет деген этишти түшүндүргөн тактаган этиш элдешмейинче, мейинче мүчөсү аркылуу берилди. Кыз жанына келмейинче бала тыптынч отурган болчу деген этишти тактаган этиш келмейинче, мейинче мүчөсү аркылуу түзүлдү. Моюнча: жылан сойломоюнча бала коркпой отура берди деген негизги этишти тактаган этиш сөз сойломоюнча, моюнча чакчыл мүчөсү аркылуу түзүлдү. Көзү тоймоюнча өзү тойбойт. Тойбойт деген этишти тактап түшүндүрүп көрсөткөн этиш сөз тоймоюнча, моюнча мүчөсү аркылуу берилди. Мөйүнчө: бул тасманы толук көрмөйүнчө маанисин түшүнө албайсың. Түшүнө албайсың деген этишти, негизги этишти тактап көрсөткөн этиш сөз көрмөйүнчө, мөйүнчө мүчөсү аркылуу түзүлдү. Апасы өпмөйүнчө баласы жай алып уктай албайт. Уктай албайт деген негизги этишти тактап көрсөткөн этиш сөз өпмөйүнчө, мөйүнчө мүчөсү аркылуу түзүлдү. Балдар, ошону менен бүгүнкү темабыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.